Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу эл туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө кайрымдуу бул коомдук кайрымдуу фонд негизделгендигин дайым айтып келебиз. Бул фонд кыргыз коомчулугунда бир жакшылыкка, бир себепке болуп калса экен, жан дилибизден, чын жүрөгүбүздөн. Ошол берилген аманаттарга эч кандайчалык кыянат кылдырбастан дареге жеткизүү максатында. Бул жолдо биз бараткан сапарда кимдир бирөөлөр ар кандай ойдо болушу мүмкүн. Бирок ким кандай ойлосо ойлосун, бирок биздин ниетибиз Кудай алдында түз, кылган ишибиз ак, актанбайбыз, берип атабыз деп мактанбайбыз. Болгону гана отчеттук негизде көрсөтүп туруп чагылдырып атканыбыздын себептерибизди дайым айтабыз. Бул ишенимди бекемдөө максатында. Бизде бүгүнкү күндө берилген жардамдар дарекке жетпей калгандыктан бир тууган ишенбей калган заманда жашап атабыз. Анан бирок бир тууган ишенбей турган кырдаалда, ошондой акыбалда болуп турган учурда дагы бүгүнкү күндө бизге ишеним артып, ошо Россияда туруп алып туруп кол сунган мекендештерге, Америкада туруп кол сунган Италия, Германиядагы дегеле дүйнөнүн булуң бурчунан чыккан мекендештер, Аллах силерден чексиз ыраазы болгон болсун. Бирок силерден келген аманат сөзсүз түрдө дарегине жетет. Кечигиши мүмкүн, бирок дарекке жетет. Ошон үчүн Гүлмиреже, ошо Россиядан бир мекендешибиз $700 жөнөткөн. Ошол $700 өзү ушундай бир муктаждыктагы мекендештерге бөлүштүрүп берип коесуңар деп сунуштаган. Ошонун ичинен 5000 сомдон ырастап туруп, азыр биздеги сизге окшогон эжекелерибиз, энекелерибиздин бүттүгүнө бөлүштүрүп берип келатабыз азырчы. Анан ошодон да калган 5000 сом бар болчу, ушул 5000 сомун сизге да ырастап, ушуга бир керекке жаратып коюңуз. Анан ушул байкенин үй бүлөсүнө, бала чакасына амандык, багы, садака бул. Кудайдан келчү бир жанагындай бир келчү апатты сыртадан коруп тура турган мусулмандын эң тосмосу калканы ушул садакасы экен да. Аны ушул мекендештерибизге дуа кылып бата берип коюңуз. Алла разы болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Эй жаратуучу Райымды Аллахым, бүткүл ааламды жараткан 18.000 ааламдын дүнүйө падышасы Райымды Аллахым, ушу зекет кылып, кайыр садака берип, жетим менен жесирдин ала акыбалын сурап, ушу кайрымдуулук фонддун жетекчиси Азамат сага ушу ишеним артып, ушу сен айткандай талаада кыйналышып, нан таап, өзүнүн жеке турмушу үчүн күрөшүп жүргөн биздин мигрант бир туугандарга, бүт чет өлкөдөгү эмгектенип жаткан мусулман бир туугандарга, агайын, эже, сиңдилерге баардыгына Алла таалам эки дүйнө ыраазы болсун. Силердин фондуңарга, Азамат, көз тийбесин, эл жаман ойлобосун. Түн боло, күн боло, мына Рajab Таксыр өкүңөр продукtaday жеткирип берип атасыңар, акчаны акчадай бөлүштүрүп берип атасыңар. Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болгула, үй бүлөңөр менен аман болгула, бала акыраңардын сый урматын көрүп, бактылуу карылыкты насип кылып, Алла таалам о дүйнө бу дүйнө силерге Кудайым бардык жагынан эшигин кенен ачсын. Жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Ушу берген жардамыңыздарга чексиз ыраазыбыз. Азамат бай, иштериңе ийгилик болсун. Ар дайым ушу Рajab Таксыр өкүңөрдүн жолуңар бирге болсун. Сага деген элдин, бир туугандарыбыздын, дегеле мусулман бир туугандардын ой тилеги таза болсун. Ниети ак болсун. Сен жаман иш жасап аткан жоксуң. Көмүскөдө катып алып жатып аткан жоксуң. Бардыгы мага окшогон ыйлап, муктаж болуп, көз чачырап, сага жалдырап, күнү түнү телефон чалгандардын ала акыбалын сурап жетип атасыңар. Кудай таалам силерге кең ааламда ушу жашнакай ден соолук берсин, аманчылык берсин. Жакшылыктын үстүндө ушундай мусулман бир туугандар силерге кошулсун. Сапарыңар бирге болсун, ишиңер ийгиликтүү болсун. Ар дайым жакшылыктардын үстүндө бактылык менен насип кылып, ойноп күлүп жүрө бергиле. Ушу акча берген, бизге жардам берген ушу бир тууганыбыз дагы аман болсун, үй бүлөсү менен эки дүйнө бактылуу болсун, тапканы берекелүү, жугумдуу болсун. Канча чыгаша чыгарган болсо, Алла таалам анын ордун айыптан ырыскысын мол кылып берсин. Ар дайым үйүндө кут береке болсун. Амин.